Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ve men tebi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Allah subhanahu ve teala bizge payda beri turgan ilimlerdi, jana salih amallardı nasip etsin. El-İmamun Navavi rahimahullah'ın 40 hadis attı kitabı var. Allah subhanahu ve teala nasip etken bolsa uşul kitapten sabak başlayız. Alemi bugünkü sabagımızda oşol kitapke girişu iretinde, oşol kitapke giriş söz iretinde El-İmamun Navavi rahimahullah'ın kıskaça ömür bayanına toktolabız. Jana ошондой эле ошол 40 hadis аттуу kitapke kıskaça toktolabız. İmamun Navavi rahimahullanın ömür bayanına gele turgan bolsok, birinciden bul imamdın atı jönüne gele turgan bolsok, atı Yahya ibn Şaraf, ibn Murri, ibn Hasan, ibn Hüseyin, ibn Muhammed, ibn Cum'a, ibn Hizam, An-Navavi. An-Navavi degen bul Nava degen Şam ülkesindeki bir jerdin atalışı. Şol İmamun Navavi rahimahullah uşol jakta törölgön. İmamun Navavi rahimahullah'ın urusu bul Hizam, Hizami dep atalat. Hizam urusundan alemi ad-Dimaşqi dep atalуусу bul кийин ошол Дамаск деп айтабыз. Ошол Дамаск шаарына, Димашк шаарына атасы менен келип, ошол жерде илим алып, ал жерде дагы жашаган. Ошондуктан дагы ал Димашқи деп аталган. Ал эми төрөлгөн жери айтканыбыздай Нава деген жерде төрөлгөн. Ошондуктан ал Имамун Навави деп аталып калган. Бул имамдын лакап атына келе турган болсок, Мухиддин деп лакап ат коюшкан. Ошол өз доорунда ошол лакап ат менен чакырылчу эле. Бирок Имамун Навави рахимахуллах бул лакапты жакшы көргөн эмес. Анткени бул лакаптын мааниси динди тирилтүүчү деген маанини түшүндүрөт. Бул имам дин бул тирүү, эч кимдин тирилтүүсүнө муктаж эмес деген ушундай мааниде бул лакап менен бирөөлөрдүн чакыруусун өзү жакшы көргөн эмес. Бирок өзүнүн доорунда ушул сыяктуу лакаптар белгилүү болгондуктан ушинтип бул имамды дагы ушул лакап менен чакырышкан, Мухиддин деп. Ал эми Имамун Навави рахимахуллах'нын куньясына келе турган болсок, куньясы Абу Закария. Закариянын атасы деген куньясы бар. Абу Закария деп. Бул имамдын Закария деген баласы болгон эмес. Алымдар айткандай Имамун Навави рахимахуллах үйлөнгөн эмес деп айтышкан. Бирок арабтарда бул инсан үйлөнсө деле, үйлөнбөсө деле, баласы болсо деле, болбосо деле ал кунья койсо болот. Ошол себепти бул имамдагы куньясы Абу Закария. Баласы болбосо деле кунья койсо болот дегенибизге мисалы далил катарында Аиша радиаллаху анха балалы болгон эмес пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын аялы. Бул Айша энебиз пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга айткан: "Эй Аллахтын элчиси, сиздин аялдарыңыздын баарынын куньясы бар, менден башкасынын" деп айтканда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сен Умму Абдилла деп ушул куньяны карман деген. Ошондон кийин Аиша радиаллаху анхага Умму Абдилла деп эмне кунья коюлуп калган. Абдулла деген баласы болбосо деле. Бул хадисти имам Ахмад рахимахуллах өзүнүн муснадында келтирген. Бул хадисти Шейх Насруддин сахих хадис деп айткан. Ал эми Имамун Навави рахимахуллах'нын чоңойгон чөйрөсүнө келе турган болсок, бул имам өзүнүн атасынын кароосунда чоңойгон. Бул имамдын өмүр баянын баяндаганда алымдар айткандай, бул имам кичинекейинен бери эле илимге өтө берилген. Жада калса өмүр баянында эскерилет, жаш балдар, кичинекей жаш балдар ойнойт го көчөлөрдө бири-бири менен. Балдар келип жүр ойнойбуз деп зордосо дагы бул Имамун Навави рахимахуллах кичинекей кезинде алар менен ойногонду жактырчу эмес дейт. Алардан качып, ыйлап, Куран эле жаттап жүрө берчү дейт.
Ошентип жүрүп кичинекей кезинде балакат жашынан бир аз өткөндөн кийин же балакат жашына жакындап калган учурда Куранды жатка жаттаган алым. Андан кийин бул имам Навави рахимахулла 19 жашына толгон кезде атасы өзү менен кошо Димашк, Дамаск шаарына алып келген. Ошол жерге көчүп келишкен. Ошол убакытта Дамаск шаары, Димашк шаары бүт алымдар бар жер болгон. Алымдар көп болгон жер болгон. Илим талап кылуучулар көп болгон жер болгон. Ошентип атасы менен бул 19 жашында Дамашк шаарына көчүп келген. Ошол жердеги атактуу алымдардан илим алып баштаган. Бул имам Навави рахимахулланын өтө илим алууда тырышчаак, өтө муштахид болгондугун баяндап, өзүнүн эң эле жакын окуучуларынын, шакирттеринин бири Ибнул Аттар деген алым айтат. Бул имам Навави рахимахулла өзү айтып берген дейт. Өзү ошол шакиртин айтып берген. Имам Навави бир күндө 12 фандан китеп окучу эле дейт. Башкача айтканда 12 түрдүү сабактардан. Мисалы хадис илиминен, фыгh илиминен, араб тилинен, ушул сыяктуу 12 түрлүү илимден бир күндө ошондой 12 түрлүү илим окуйт эле дейт. Мисалы хадис илимин бир шейхинен окуса, андан кийин дагы бир түрлүү илимден, андан кийин араб тилинен, ошентип ар күнү 12 түрлүү илим окуйт эле. Өзү мага ушинтип айтып берген деп Ибнул Аттар деген окуучусу ушинтип айтып атат. Имам Навави рахимахулла айтканыбыздай, ал кичинекей кезинен илимге өтө берилип, бир да убактын эч качан текке кетирген эмес дейт. Жада калса бул имам көчөдө кетип жатып дагы, же бир жактан келатса дагы, ал ошол өзүнүн жаттаган нерселерин, китеп окуусу менен өзүнүн жаттаган нерселерин кайталап, жолдо да бош кетчү эмес дейт. Ошондуктан имам Навави рахимахулланын илим алуу жолун карай турган болсок, бул өтө таң калыштуу. Айтканыбыздай, эч бир убактын текке кетирбей окуган имам болот. Ошондуктан да бул имамдын илимдери, жазган китептери бүгүнкү күнгө чейин жазылып сакталып, окулуп келатат. Бул имам жана айтканыбыздай 19 жашында Димашк шаарына көчүп келип атасы менен ошол жерде көптөгөн алымдардан илим алган. Мисал үчүн Мухаммад ибн Ахмад ал-Мактиси деген эң эле атактуу шейхтеринен болот. Бизге белгисиз болгондуктан көптөгөн шейхтерин айтпай эле өтөбүз. Анткени угуучулар бул шейхтеринин көбүн тааныбайт. Эң эле белгилүү шейхтеринен жана азыркы айткан Мухаммад ибн Ахмад ал-Мактиси деген алым. Жана ошондой эле кийин бул алымдан өтө көп инсандар билим алып, бул алымга шакирт түшүшкөн. Жанагы айтканыбыздай эң эле белгилүү окуучуларынан Алауддин Ибнул Аттар деген алым, Джамалуддин деген, Бадруддин Жамаа Ибн Жамаа жана башка алымдар. Бул имам Навави рахимахуллага көптөгөн алымдар мактоолорду айтышкан. Тазкияларын берип макташкан. Алым экендигин баяндап, бул алымдын ушунчалык Кудайдан корккон алым болгондугун баяндап, көптөгөн алымдар бул алымга мактоолорду, тазкияларды айтышкан. Мисал үчүн ал-Имам az-Zahabi рахимахулла имам Навави жөнүндө айткан: "Аш-шейхул имамул кудва". Бул шейх болгон, имам болгон. Ал-кудва жана үлгүлүү алым. Al-Hafidhu az-Zahidul Abidul Faqih. Al-Mujtahid. Hafiz, Zahid жана ибадаткөй, фақих болгон, мujtahid алым болгон, Раббани болгон, Шейхул Ислам болгон, исламдын шейхи деп аталган деп ушунчалык мактоо айтып атат. Ошондой эле мактоону ал-Имам Ибн Касир рахимахулла да айткан. Ал-Аллама, Ал-Хафиз, Аш-Шейхул Имам деп, Мухаррирул мазхаб ва музаххибуху ва забитуху ва мураттибуху деп. Бул ошол Шафии мазхабын өтө бир терең изилдеген, Шафии мазхабын өтө бир тартипке койгон алым болуп эсептелет деп атат.
Ошол сөзүнүн аягына чейин дагы көптөгөн сөзүнүн аягына чейин көптөгөн мактоолорду айткан. Жана бул экөөнүн башка алымдар дагы бул алымдын өтө чоң алым болгондугуна мактоолорду айтышкан. Ошондуктан биз бул алымдын өмүр баянын кыскача түрдө айтып атабыз. Эгерде алымдар айткан ар бир мактоолорго токтоло турган болсок, өтө көп убакытты бизден талап кылат. Ошондуктан бул имам Навави рахимахулла ушунчалык белгилүү фык илимин, хадис илимин топтогон алымдардан болуп эсептелет. Ал эми бул алымдын жазып кеткен китептерине келе турган болсок, эң эле белгилүү китептеринен Сахих Муслим бар. Имам Муслим рахимахулла жазган Сахих китеби. Ушул китепке түшүндүрмө жазган, шарх берген. Ал китебинин аты Ал-Минхадж фи шархи Сахихи Муслим ибн ал-Хаджадж. Бул өтө белгилүү, пайдалуу, алымдар айткандай, белгилүү жана пайдалуу шархтардан болуп эсептелет. Сахих Муслимге болгон. Жана ошондой эле жазган китептеринен Ал-Азкар Ал-Мунтахаба мин калами Саййидил Абрар деген китеп жазган, зикирлер жөнүндө. Жана бизге эң эле белгилүү болгон Риядус Салихин мин калами Саййидил Мурсалин. Риядус Салихин деген, момундардын бакчасы деген. Бул китеп алымдар айткандай, сен бул аламдын кайсыл бир жериндеги мечитке кирбегин, имам Навави рахимахулланын ушул Риядус Салихин деген китебин табасың дейт. Өтө пайдалуу китептеринен бири. Бул кыргызчага дагы которулган китеп. Дагы китептеринен Ал-Арбаун ан-Навави биз шархтамакчы болуп аткан китеп. Жана ошондой эле хадис илиминин усулдары жөнүндө жазган китеби бар. Ат-Тaqrib ва ат-Тайсир ли ма'рифати Сунан ал-Башир ан-Надир деген. Жана ошондой эле Равдатут Талибин деген фыкта китеп жазган. Шархул Кабир деген Ал-Имам ар-Рафиидин китеби бар. Ошол китепти кыскартып Равдатут Талибин деп атаган. Жана ошондой эле Ал-Majmu' деген фык илиминдеги китеби бар, рахимахулла. Жана башка мындан башка көптөгөн китептердин автору. Биз эң эле белгилүү болгондорунун кээ бирлерине гана токтолдук. Ушундай эмгектерди жазып, ушунчалык эмгектерди калтырып кеткен, белгилүү, пайдалуу китептерди жазып. Ал эми бул имам Навави рахимахулланын бул дүйнөдөн кайткандыгына келе турган болсок, имам Навави рахимахулла хижри жылы менен эсептегенде 676 жылы бул дүйнөдөн кайтыш болгон. Болжол менен 45 жашында, 45 жаш менен 46 жаштын ортосунда кайтыш болгон. Алымдар айткандай, бул имам өтө аз жаш жашаган. Карап көрсөңүз, 45 жыл, 45 жашында эле бул дүйнөдөн кайтыш болгон. Бирок калтырып кеткен китептерин, калтырып кеткен окуучуларын, калтырып кеткен илимдерин карай турган болсоңуз, бул өтө берекелүү болгон. Алымдар айтышат, бул имам Навави рахимахулла ихластуулугу ушунчалык жакшы болгондуктан аз өмүр жашаса дагы, бирок калтырып кеткен илимдери өтө берекелүү болгон дейт. Башкача айтканда, аз жашаса дагы жашаган өмүрү өтө пайдалуу, берекелүү болгон. Рахимахуллаху рахматан васиа. Ошентип бул алым хижри жылы менен эсептегенде 676 жылы бул дүйнөдөн кайтыш болгон. Ал эми бул имамдын биз сабак баштай турган китебине кыскача токтоло турган болсок, бул Ал-Арбаун ан-Нававия. Имам Нававидин 40 хадиси деген маани. Ан-Нававия деп аталгандыгы себеби ал имам Нававидин китеби. Ал эми Арбаун деп 40 деп аталды, 40 хадис деп. Бирок негизинен ал китепте 42 хадис бар. Бирок 40 хадис деп аталды. Анткени арабтарда, булардын тилинде бул нерсе, Аллаху алям, менин оюмча биздин кыргыз тилинде деле бар. Мисалы 41, 42 болсо деле 41, 42 деп эле 40 деп кое берет. Же 43 болсо 43 деп айтып отурбай 40 деп кое берет. 101 болсо мисалы 100 деп кое берет. Ушул сыяктуу эле араб тилинде дагы ушундай услуп бар. Ошондуктан бул китебинин аты ошол 40 хадис деп, имам Нававидин 40 хадиси деп ушундай атка конгон. Ал эми бул хадистин негизине, бул китептин негизине келе турган болсок, бул имам Навави рахимахулланын
Бұл китеби негизинен Ибн Салах рахимахулла 26 хадисти чогултуп китеп жазган. Башкача айтканда Ибн Салах рахимахулла өзүнүн мажилистеринде ошо диндин бардык тармактарын өз ичине камтый турган хадистерди чогултуп 26 хадис чогулткан. Кийин имам Навави рахимахулла ушул хадистерге 16 хадис чогулткан. 16 хадис кошуп Ибн Салах рахимахулланын ошол чогулткан 26 хадисине 42 хадис кылып азыркы биз сүйлөп аткан 40 хадис деп ушул китебин жазган. Имам Навави рахимахулла ушул 40 хадисине киришип жатып, кириш сөзүндө бул китебинде жазган бардык хадистер амал кылганга жарактуу хадистер деп шарт койгон. Бул жерге чогулткан хадистеримдин баары сахих хадистер деп айткан. Негизинен ал хадистердин көпчүлүгү Бухари, Муслимде келген хадистер. Жана да бул китепте эскерилген хадистер, бул китептеги эскерилген ар бир хадис бул эреже иретиндеги, башкача айтканда диндин бардык жагын өз ичине камтып ала турган хадистер. Мисалы кээ бир хадис ошол ичинде, бул китептин ичинде келген кээ бир хадистерге кээ бир алымдар дин ушул хадистин айланасында айланат, же болбосо бул хадис диндин 3төн 1 бөлүгү, же болбосо исламдын жарымы деп аталган ушул сыяктуу хадистер. Ошондуктан бул китеп өтө баалуу китеп. Бул китепти көптөгөн алымдар түшүндүрүп шархтарды жазышкан. Ошол шархтардын кээ бирлерине токтоло турган болсок, мисалы үчүн Ибн Дакикин ил-Ид рахимахулла дагы бул китепке шарх жазган, түшүндүрмө жазган. Жана ошондой эле эң эле белгилүү болгон бул хадиске берилген шархтардан Ибн Раджаб рахимахулланын шархы Джами'ул улуми вал хикам фи шархи 50 хадисан мин джавами'ил калим. Бул Ибн Раджаб рахимахулла имам Нававидин ушул 40 хадис аттуу китебине 8 хадис кошумчалап 50 хадис кылып өзү шарх берген ошого. Жана ошондой эле Мулла Али Кари деген Ханафи алым бул дагы бул хадиске, бул китепке шарх берген. Жана башка бүгүнкү күндөгү заманауи шархтар дагы өтө көп. Аллах субханаху ва таала бул китептен пайдаларды алууну ар бирибизге насип кылган болсун. Валлаху алам. Ва саллаллаху ва саллам аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ва саллам.